Кыргызстанда дарыгерлер коронавирусту 2-3 күндө айыктыруунун жолун табышты. Бул тууралуу 24 KG агенттиги саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин билдирүүсүнө таянуу менен жазды. Анын айтымында дарыгерлер бейтаптарды ысык көлдүн тамыры менен дарылайт. Чечимди өзүм даярдайм. Ден соолукка эч кандай зыяны жок. Аны ысык ичүү керек. 2-3 күндүн ичинде ПЦР анализдери жоголуп, адам ошол замат жакшы болуп калат. Бул какырык чыгаруучу зат. Ага кошумча кан төмөндөйт. Бейтапка жооптуу ар бир дарыгер бейтапты карап, эритмени ысык ичип жатканда жанында отурат. Мен өзүм да ичем. Эгерде журналисттер келсе, мен суусундук ичип, эч кандай зыяны жок экендигин көрсөтө алам, деди чиновник. Ал COVID-19 оорусунун көбөйгөндүгүн белгиледи. 3-чү толкун келе жатат. Шайлоодон кийин көп адамдар ооруп жатышат. Аларды жоготуп албоо үчүн биз ушул кадамга бардык. Экинчи толкун учурунда биз деле ысык көлдүн тамыры менен дарылаганбыз, бирок ал жөнүндө айткан эмеспиз. Болбосо биздин айрым адамдар абдан туура эмес чоң нерселерди жасамак. Эми алар мен жөнүндө ар кандай нерселерди жазып жатышат, деп мойнун алды Алымкадыр Бейшеналиев. Ал тамырдын пайдасы далилденген деп ишендирди. Министр эмне үчүн өзү ысык көлдүн тамырын ичет? Эгер ал өлкөдө биринчи болуп коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн болсо деген суроого ал азырынча экинчи дозасын ала элекмин. Экинчисинен кийин 20 күндөн кийин гана иммунитет пайда болот. Кантсе да мен кызыл зонада жаткан бейтаптарды өзүм карап, күнүгө айланып жандандыруу бөлүмүнө барам. Мен ооруларга үлгү көрсөттүм. Министр ичет жана ага эч нерсе болбоду. Мен алар менен чогуу ичем, деди ал. Алымкадыр Бейшеналиев бул башында кимдин идеясы болгондугун дагы айтып берди. Садыр Нуркожоевич 2020 жылдын март айында Жээнбековго кайрылган. Ал колониядагы миңдеген бейтаптарды айыктырды. Анан мага сунуш кылды. Мен тааныштарыма гана кайрыла баштадым. Ал кезде министр боло элек элем. Менин досторумдун бардыгы сакайышты. Эч ким өлбөйт, деди. Ал кошумчалагандай, президент өтө жупуну, ошондуктан өзүнүн дарылоо ыкмасын патенттөөгө ниеттенбейт. 4-чү протокол боюнча бейтаптарды дарылап жатканда анда ысык көлдүн тамыры көрсөтүлгөн эмес. 5-чи протоколдо ушундай сунуш киргизсек керек. Ким илдеттин жеңил түрүндө келсе, алар тамыр ичип 2-3 күндөн кийин дароо чыгарылат. Бул дарылоо жардам берет, деди министр. Белгилей кетсек, медицина кызматкерлери кыргызстандыктарды өзүн өзү дарылабоого жана далилденбеген эффективдүү дары-дармектерди колдонбоого үндөп келишет. Булак Кадам Медиа KG. Надира Нарматова: кыргыздын душманы кыргыз деген сөз акыйкат. Сын айтыш керек, бирок жолу менен. Сын айтуунун да чеги болуш керек. Мындай пикирин экс-депутат Надира Нарматова өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Кыргыздын душманы кыргыз деген сөз акыйкат. Жакшылыктан жамандык издеп, жакшы сөздү кыргызга ыра көрбөй калдык. Минтип олтурсак бири-бирибизди жеп, акыры жоголуп тынат окшойбуз. Бийликтин айынан жетпей калдым деген бирөөсү Садыр Жапаров оңкосунан түшөт деп бир сагызган болуп шакылдаса, экинчиси Бишкек Бадыр Садыр Жапаровго окшош болуптур. Баш кийими жок, кемерине Toyota'нын эмблемасын коюптур дешип, арамданып талкуулап жатышат. Бийликти жамандап, сындап, кокодон алып кыйкырса мени кыйын, азамат экен деп эл жакшы көрүп калып колдойт деген чолоогойду токтотпойсуңарбы? Кудайдан коркпойсуңарбы? Кичине ойлонуп койсоңорчу. Качан жакшыны жакшы, жаманды жаман, акты ак, караны кара деп айтып үйрөнөбүз? Пейилди оңдоп ойлоба. Көрө албастык, ичи тардык, өзүмчүлдүк, кара ниеттүүлүктүн чеги болуш керек. Мынчалык майдаланып төмөнгө түшүп, пастыкка баруунун чоңу, кичинеси адатка айлантып алышты. Ызы-чуу салгандан уялып, коомду булгаганды токтотушса, сын айтыш керек, бирок жолу менен. Сын айтуунун да чеги болуш керек. Тоо кылдым, таң каласың, жок дегенде улуу Рамазан айында ниетти түздөп, ыйман ынсапка келели. Жала жаап, арамданган ой жүгүртүүнү токтотолу. Тоо кылып, өзгөрүүнү, реформаны, өзүбүздүн руханий көз караштын, ички сезимден, пейилден баштайлы. Тилек Токтогазиев Садыр Жапаровга: жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн, кайрат кыл кыргызым. Октябрдагы революция максатына жеткен жок, баары текке кетти. Мындай оюн 15 апрелде мурунку айыл чарба министри Тилек Токтогазиев билдирди. Анын айтымында коррупционерлер, бандиттер кайра жаңы бийлик менен биригип, элдин канын соргонун улантышмай болушту. Мындан тышкары ал Садыр Жапаровдун Райымбек Матраимовго карата айтылган сөзүн эскерип, кыргыздын жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн деген макалын жазды. Октябрдагы революция максатына жеткен жок, баары текке кетти.
коррупционерлер, бандиттер кайра жаңы бийлик менен биригип элдин канын соргон улантышмай болушту. Кайрат кыл эми кыргызым. Мен толук ишке кире элекмин. Толук киргенде Райым Матраимов камалат деп айткан Садыр Жапаров. Жигиттин сөз өлгөнчө өзү өлсүн деп жазды ал. Сереп медиа. Ташиев: Матраимовдун чет жактардагы мүлкү аныкталган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга айыпталып камалган Райым Матраимовдун абактан бошотулушу боюнча Азаттыкка буларды айтып берген. Азаттыктын жана Али Токтакуновдун иликтөөсүнүн негизинде бизге Матраимовдун чет жактарда мүлкү бар, ошону караган жоксуңар деген дооматтар айтылган. Биз аны качырбоо үчүн кармап камадык. КМШ өлкөлөрүнүн баарына, Кытайга, Туркияга, Араб Эмираттарына жана башка бардык чет өлкөлөргө суроо өтүнүш жиберип, Райымбек Матраимовдорго таандык мүлктөр бар жогун аныктоого көмөктөшүүнү суранганбыз. Ал өлкөлөрдүн баарынан бизге Райымбек Матраимовго жана анын жакындарына таандык бир да мүлк жок деген маалыматтар алынды. Ошондон кийин гана биз ишти токтотуп, аны чыгарууга мажбур болдук, деди УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки териштирүүнү токтотуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын жокко чыгарды. Бул тууралуу 15 апрелде УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Атайын кызмат Матраимовду 2021 жылдын 18 февралында кылмыштуу кирешени легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон иштин алкагында кармап камакка алган. Ал Бишкектеги номер 47 колонияда кармалып турган. Сокенин сок билеги Алмамбет Салиевди жазалоо учурдун талабы. Сооронбай Жээнбековдун алдыны көрө билбегени, мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртө албаганы, кекчилдиги жана коррупцияга батканы менен талкуу жаратып келген. Акыркы тар кызыкчылыктар менен тырышып жатып өткөн октябрдагы окуяларда бийлигин тарттырып жиберди. Элибизди дагы 3 жыл кыйнабай кызматынан кеткен эп болду. Убагы келгенде Соке кылган иштери үчүн жоопкерчиликке тартылышы ажеп эмес. Ал эми жан жоокөрлөрү чекесинен камалышып, кускандары түрмөлөрдөн бошоп чыгышууда. Эске салсак, мурдагы бийлик учурунда сот, прокуратура, дээрлик күч органдарын тейлеген Алмамбет Салиевдин эч нерсеге жооп бербей, эркиндикте тайраңдап жүргөнү таң калтырат. Бул оюн президенттик аппараттын орун басары катары, ошол эле радио жыштыктагы Дастан заводундагы, Мегакомдогу, Акнеттеги, Кумтөр жана башка коррупциялык иштерди көзөмөлдөп бийликтин рычагы менен маселе чечип турганы жалганбы? Сооронбай Жээнбековдун былык иштерин, финансылык купуя сырларын тескегеничи? Саясий куугунтуктарды жүргүзүүгө болгон салымын кайда жашырабыз? Айтор терс каармандын колу булганыч. Бүгүнкү бийлик кийинки чиновниктерге сабак болуш үчүн Алмамбет Салиевдин кылган иштерин калыстык иретинде текшертип, кылмыштары ачыкталса тезинен камакка алышы зарыл. Ошондо гана башкаларга үлгү көрсөтө алабыз. Ал эми чабактарды буйрук аткаргандарды жазалоо менен аброй таба албайбыз. Сокеден кийинки сок билеги Алмамбетти жазалоо күндүн талабына айланып турат, деп жазат Азия News гезити. Түлеев же Төлбаев мэр болуу бактысы кимге буйруйт? 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин, анын ичинен Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо болуп өттү. Алдын ала жыйынтык боюнча алдыңкы орундарды алган партиялардын катарында мурунку чакырылышка шайланган 45 депутаттын 11-и кайрадан эл өкүлү болуп келе жатат. Андан тышкары болочок депутаттардын 20га жакыны ишкер чөйрөнүн өкүлү. Кызыгы, шайлоонун расмий жыйынтыгы чыга электе эле мэрлик кызмат талашка түштү. Шаардык кеңешке өттү делген Эмгек, Ак Бата жана КДП партияларынын лидерлери көпчүлүк коалицияны бирге курууну, мэрлик кызматка Нариман Түлеевди алып чыгууну макулдашкан. Жогоруда айтылгандай, жолугушууну Нариман Түлеев Азаттыкка берген маегинде да ырастап, 3 өлкөндүн кездешүүсү шайлоого чейин эле болгонун айтты. Мен мэрликке талапкерлигимди коем. Ошондой эле Эмгек партиясы менен да кол алыштык. Алар менин талапкерлигимди колдойт. Ошол эле учурда алдын ала жыйынтыкта шаардык кеңешке 7 мандат алган Ата журт Кыргызстан партиясы үгүт учурунда эле кала башчылыгына Бабур Төлбаевди көрсөтөөрүн жар салып чыгышкан. Бул боюнча Бабур Төлбаев өзү төмөнкүдөй түшүндүрмө берди. Коалицияга биз да киребиз, биз да өзүбүз уюштурсак болот. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. 1-2 күндүн ичинде билинип калат. Негизи шайлоого чейин эле партиядагылар менен сүйлөшүп, анда эгер биз утуп чыгып коалицияны түзгөнгө мүмкүнчүлүк алсак, албетте биз сени мэр кылабыз дешкен. Ошон үчүн баннерлер, жарнамалар бүт ошондой кеткен. 11 апрелде жергиликтүү кеңешти шайлоо менен бирге референдумда болуп өтүп, анда элдин басымдуу бөлүгү жаңы баш мыйзам кабыл алууну колдоп беришти.
Ал күчүнө киргенден тарта бардык бийлик бутактарын, анын ичине шаар мэрлерин да президент дайындайт. Андай болсо шаардык кеңеш шайлаган кала башчынын жаңы конституция күчүнө киргенден кийинки тагдыры кандай болот? Деги эле мэр кантип шайланып, кантип дайындалат деген сурообузга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев төмөнкүдөй жооп берди. Азыркы иштеп аткан мыйзамда мэрликке талапкерди фракция, коалиция анан премьер-министр сунуштай алат. Депутаттар сунушталган талапкерлерге добуш берүү аркылуу мэрди тандап алышат. Азыркы конституция күчүнө кирсе, премьер-министр институту жоюлат. Анын ордуна министрлер кабинетинин төрагасы болуп калганы жатат. Бул жерде маселе ыйгарым укуктар өтөбү, өтпөйбү, аны ошол тиешелүү бийлик бутактары карайт. Эгер кандайдыр бир деңгээлде премьер-министрдин укуктары, ыйгарым укуктары Кабминдин башчысына тиешелүү болуп калса, анда аны сунуштаганга укугу бар болуп калат. Ал эми ынтымак, биздин эл партиялары бул боюнча бир чечимге келе элек. Айрым партияларда мандат ала турган талапкерлер рейтинг аркылуу аныкталып, аз добуш алгандар ордун көп добуш алган талапкерлерге өткөрүп берери айтылууда. Мыйзам боюнча шайлоодон өткөн партиялар 72 саат ичинде тизмесин кайрадан өзгөртүүгө жол берилет. Булак Марал ФМ KG.